Балдар жомок укканды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Мен жомогумду баштадым. Силер кунт коюп угуп тургула, Аягында бирге маектешебиз. Илгери бир дыйкан абышка жашаптыр. Ал жазында огородуна чамгыр тигиптир. Анан жамгыр көп жаап, чамгыр чоң болуп чоңоюптур. Анан бышкандан кийин абышка чамгырды үйүнө алып келейин деп, барып тартып, жерден сууруп чыгара албай коюптур. Азаматсың. Анан ал тарта албай коюп, кемпирин чакырат экен. Кемпир абышканы кармайт, абышка чамгырды кармайт, чогулуп тартып, дагы жерден чыгара албай коюшат экен. Ошондо алар небересин чакырат. Небереси кемпирди, кемпир абышканы, абышка чамгырды тартып, чогулуп тартып да чыгара албай коюшат экен. Ошондо алар күчүктү чакырышат. Небереси күчүгүн чакырат экен. Күчүк неберени кармайт, небереси кемпирди, кемпир абышканы, абышка чамгырды кармап, чогулуп тартышат экен. Ошондо да чыгара албай коюшат экен. Анан күчүк мышыкты чакырат экен. Мышык күчүктү, күчүк неберени, небере кемпирди, кемпир абышканы, абышка чамгырды кармайт. Чогулуп тартышат, баары чогулуп тартат, бирок дагы чыгара албай коюшат. Ошондо чычканды чакырышат экен. Туура, мышык анан чычканды чакырат экен. Мышык чычканды чакыргандан кийин чычкан мышыкты, мышык күчүктү, күчүк неберени, небере кемпирди, кемпир абышканы, абышка чамгырды кармап, баары чымырканып туруп тартса, чамгыр чыгып кетет экен. Көрдүңөрбү балдар? Биздин жомок бүгүн ушундай жомок болду. Силерге жактыбы? Азаматсыңар. Эми кичине маектешели, Чамгыр жөнүндө жомок экен, Чамгыр деген эмне экенин билесиңерби? Азаматтар, чамгыр бул силердин организмге күч кубат бере турган азык. Аны баарыбыз өстүрөбүз. Бирок биздин жомоктогу чамгыр аябай чоң болгон үчүн ынтымакташып анан кийин тартышпадыбы, Чал тарта албай коюп чамгырды. Кимди чакырды? Кемпирди. Азамат. А кемпир кимди чакырды? Небересин. Азаматтар, кыйын турбайсыңарбы? Анан небереси кимди чакырды? Күчүктү чакырды. А күчүк кимди чакырды? Мышыкты. Мышыкчы? Азаматтар. Ошентип баары чогулуп чамгырды жулуп алышты, жерден чыгарышты, А бул жомоктун негизги мааниси ырыс алды, ынтымак дегенди түшүндүрөт экен, Эгерде баарыбыз бириксек, көп нерсени кыла алабыз. Колубуздан баары келет. Силер ынтымактуусуңарбы? Ооба. Азаматтар, ушундай ынтымактуу болуп чоңойгула, Мен болсом, үйдөгү балдарыма дагы жомок айтып берейин. Силер менен коштошом. Жакшы калгыла. Жакшы барыңыз. Азаматтар, суп-сулуу балдар экенсиңер. Мен силер жөнүндө өзүмдүн балдарыма да айтып барам. Жакшы калгыла.